Кыш кыроодо толуу аймактарга келсең өзүнчө бир мына ушундай кооздукка күбө болосуң. Ассаламу алейкум. Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Жалпакташ айыл өкмөтүнүн 3 капчал айылына келип отурам. Менин айылым көрсөтүүсү. Албетте, бүгүн сиздер менен биргеликте ушул айылдын өзгөчө бир тарых таржымалын, жашоо турмушун, тиричилигин, бүгүнкү күндө кыш кыроодо кантип атышат биргеликте көрө болобуз. Кышында айылды көрсөң мына ушундай кооз. Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Жалпакташ айыл аймагындагы 3 капчал айылы. Облус борборунан 80, райондон 35 чакырым алыста жайгашкан. Деңиз деңгээлинен 2000 метр бийикте турган бул айылда 200дөй кожолук 1800-дүн тегерегинде калк жашайт. Элетиктер негизинен мал чарбачылык менен алектенишет. Айылда мектеп, медпункт, мечит, калктын эмгектенүүсү үчүн сары таш кени бар. Бул Жалпакташ айыл өкмөтүнүн 3 капчал айылы негизи мал чарбачылыгы менен кесиптенишет бул жерде. Айыл чарбасы, анан кылкандыдан эгиндерин эгебиз мал үчүн, көпчүлүк үчүн, анан азык түлүк үчүн. Анан чөп ушул тоют маселесин камдоо маселеси көп. Анан жаккы жайыттарыбыз бар бул жерде. Ал жерге ушул Ош капчал айылындагы негизи калктын бардыгы ошол жайытка чыгышып, өздөрүнүн мал мүлкү менен кошумча көмөкчү чарбаларды уюштурушуп, андан сырткары Ош капчал айылында сары таш кени жайгашкан. Известен крахушечник, же болсо үлүл тектүү таш кени жайгашкан бул жерде. Ош капчал айылында, башка айылдарыбызды айтпаганда дагы Ош капчал айылында мигранттар жок көсе. Себеби ушул жерден жумуш таашып, айдоочу болуп иштешип, атайын техникаларды иштегендер бар бул жерде, специалист болуп иштегендер бар. Андан сырткары жумушчу болуп иштегендер бар. Ашкана ушул жерде жумушчуларга тамак пиширип бергенден жумушчулардан баштап кароолдор ушулардын баардыгы ушул жерде бизге жумушчу орун болуп, ушул жерден айлык алып, ушул жерде үй бүлөсүн багып, өзүнүн турмуш тиричилигин, экономикасын көтөрүп, ушул жерде турмуш тиричилигин өткөрүп атышат. Кийинки жылга мына жалпы билим берүүчү орто мектеби мына республикалык бюджеттен курулушу башталды. Кудай кааласа 2021-жылы бул жылыш керек, 250 орундуу жаңыдан мектеп курулуп башталды уже. Кудай кааласа детсад менен, балдар бакчасы менен ошол мектеп бир моментте ишке берилип калса деген изги тилегибиз бар бүгүнкү күндө. Анан кийин мындай бийик тол аймакта жашагандыктан бизге эң көйгөйлүү маселе Жалпакташ айыл өкмөтүндө, жалпы Жалпакташ айыл аймагында көйгөйлүү маселе бул жол маселеси. Куршап Жалпакташ авто жолунун абалы. Элдерди көп наразычылыктарды жараткан маселе ушул Куршап Жалпакташ жолунун абалы. Эми республикалык бюджеттен бүтүш керек, болуш керек бул маселе. Мамлекет деңгээлде каралбаса, жергиликтүү бюджеттин каражаты менен бул нерсе бүткөрүү бир топ кыйын. Ооба, ушул жашта деле жардам берет экенсиз балдарга. Жардам беребиз балдарга. Балдарга жардам бербесек, балдар ам кыйналат да. Канча жылкы бар? Бизде ошол уй 15-20 жылкы. 50-60 кой бар дең. Кышында жашоо ушундай дең. Мал карамай. Ушундай да. Жайда эле мал ушундай болот. Караш керек. Аркасынан жүрүш керек. Онтесе мал болбойт балам. Малдар да келип калды. Аба эми маегиз улайлы эми? Майлы. Бул 3 капчал айылы эмне үчүн 3 капчал деп аталып калган да? Ошол 3 капчал деп мына жакта 3 капчал жер бар. Таш капчал, анан капчал деп коет. Анан ар жагында дагы капчал бар. Ошол 3 капчалдын атынан коюлган ат. Анан бу жерде таздар эл жашайт. Кандай кыздар, жакшысыңарбы? Окуулар жакшыбы кызым? Анан бу жерде ошол Башкүрүл деп коет. Башкүрүл эми 4кө бөлүнөбүз. Мына ушу турган жер Шерал айылы. Наркы өздөгү аяктарлар бар нарагыракта. Олар Назербек ул айыл дейт.
Анан нарыктар бир топ алы бар, олорду Әлимбек Улайыл дейт. Оны ылдырактагыларды Чотуул дейт. Ошентип Ошондо аба булар ошондо баягы кыргыздын урусундагы уулдарынан да ошол. Кайсы уру болуп калат башы? Таздарга кошулат. Таздар, Таздарга кошулат. Неме өз чогуу ошол өтө 3-ö 4-ö 5 күрөлүү болот. Ошентип келет. Аба. Демек бул баягы 3 капчалдын атынан 3 капчал деп аталып калган экен. Эми бул кайсыл жылдардан бери аталып келет да бул? Эми эч ким билбейт. Чоң ата чоң буга илгертен болуп келген да. Илгертен коюлган аттар булар. Илгертен. Азыр балдар баары илгерки сөздөр, илгерки чоң ата чоң буганын сөздөр. Азыр кийин жаштарыбыздан ондай сөздү таба албайбыз. Таба албайбыз. Ушундай болом. Жакшы аба бүгүн күндө бул айылдын элин ынтымагы кандайбы? Ынтымак жакшы, Кудайга шүгүр. Ынтымак жакшы, балдар жакшы. Илгерки убактарга караганда азыр жаш балдар намазга бурулуп, имандуу жакшы жаштардан болуп атышат. Намаз окуйт, баары масжидке барышат, жумага барышат. Өз тирилиги менен. Бош бежайки жүргөн бала жок. Жок, эч бошу жок. Баары иш менен мына ташка кирип, камаз менен работа менен шерди иш кылышат баары. Кенде иштешет экен да? Кенде иштешет, ошол. Жакшы аба. Абдан жакшы аба. Өзүңүздөн канча уул, канча небере бар эми? 4 уул, 4 кызым бар. Ошолордон эми 20га барып калышса, 20 ашып калды небере чебере болуп. Небере чебере болуп? Ашып калды, Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр балдар. Кыштын күнүндө кыйналбай эле отурасың? Кыш баягы өзүбүздүн кыш бала берет бизде. Үйрөнчүкпүз. Бул жакта жакшы болот экен аба. Аппак кар басып. Чоң рахмат Куатбек аба. Сонун маалымат айттыңыз. Мен да барайын эми. Рахмат силерге. Жүргүлө үйгө чай ичебиз. Жок. Кыргыз чай ичмейин сайын кетпейт. Киргиле үйгө. Айылды кыдыр чыгайын эми аба. Жакшы. Бул жактан түшүп кетсем болот да? Болот. Mikrobu жоқ толордун абасынан чындык жашайт наристе дени менен бактын гүлү арчалар арасынан кетесинби сулуу кыз мени менен кетесинби сулуу кыз мени менен Gülük mini var çilek gül tergeni Bulaqtardın gülküsünden böyle Gelin oydun manızın verip durgan Toluqtardın cönököy sülemderi Toluqtardın cönököy sülemderi Toluqtardın cönököy sülemderi Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Келиңиздер. Кандайсыз? Жакшы. Мына ушу менен тешип алат экен да буну. Ушу менен тешип алабыз. Бул 3 капчал айылдын мына ушундай темир иштерин колго алып, ушу айылга жардам берген Табал деген агабызга келдик. Ошо маектешип отурабыз. Эми өзүңүз жөнүндө бир аз тааныштырып кетсеңиз, канча уулуңуз бар? Канчадан бери иштеп келесиз бул ustaчылыкта? Өзүм атым Табал деп болот. Ушул жерде туулуп өскөм. Мектепте эле ушу орто мектепти аяктап ушул жерде үйрөнүп калдык. Россияга барып үйрөндүк көп нерсени, сварка кылганды, анан Бишкекте үйрөндүк. Бишкекте тагам үйрөттүм, ушу печкелерди жасаганды. Ушу үйлөргө жылуулук орнотконду ошо менен коюп үйрөнүп алдым. Анан келип ушул жерге 2009-дан бери эле ушул иш менен элекпиз.
Ушу менен эле анан таап иш жок күндөрү бу ташта иштейбиз, анан эме болгондо дем алыш күндөрү иш жабылганда, кыштын күндөрү суукта иш булгат. Ошондо ушул иштерди кылам. Ушундай печке жасап, үйлөргө жылуулук орнотуп, ошо кылган ишим. Бул айылга эле жасап бересизби же башка айылдарда сизден сурайбы? Башка айылдарда Мырзакейге барып орнотуп келдим. Заргер деген айылына барып орнотуп келдик. Өзгөн районун бүт эле кыдырып коюп чыгыпсыз да? Ооба, коюп тазалдым. Сага эми көп деле эме бул менен эме болбодум. Мындай сайыл иштебедим да, эме болчу. Бери эле эме болуп, мындай такай иштебедим бул менен. Эми Кудай кааласа келечекте дагы көптөгөн иштерди кылабыз деген үмүттөбүз. Көрсөтүңчү, бул кандай иштейт бул эми? Бул ушул жерден от чыгалат. Кадимкидей эле печкедей. Бул жерден от чыгалат. Ушу мындан оборот болуп, мындан айланып, мыналарда нелер булар эми? Буларда оборот деп коет, буларда обороттор. Мынанын ичинде полный суу болот. Өзү бул 2 кат бардыгы. Баарында суу болобу? Баарында суу болот. Мулар полный 2 кат суу болот баарында. Муларда суу болот, мынада суу болот. Бул ошондо жанагы паровой болуп иштебейби? Ушу паровойго коюлат да бул. Ушу полный суу болот, ушу мыналардагы. Бунун жаңы эле сырдап коймуш. Жаңы сырдалык жакында эле бүттү эле бир жыл болуп калды, бүткөн өзгө. Бул мына жасалуу материалдары неден жасалат эми? Материалдары ичи 3 мм лист, сырты 4 мм. Карастан алып келебиз баарын. Ошо. Бул мечитке жөн эле жасап берет ошо. Ооба, мечитке жөн эле жасалат. Канчага баалайсыз? Басы базардагы печкелердин обороттор аз болот, алар эми 10 миңден 15 миңге чейиндери бар. Мен буларды баласам бир 25-30га балайм го. Нарак берага. Ичинде оборот көп, 7-8 обороттулар бар. Отун да аз жейт. Бизде ушул жерде ушул эле формада жасагандар ушу 2 тонна көмүр менен кышын менен жагып чыгышат да. Бул жерде апрель. Демек отундан дагы эконом болот. Отундан эконом болот, ушун обороттун көптүгү ошодон эме болот да, зависть этет. Ушул эле печке уланат булар. Эми базардан буну колго эле жасап коебуз бул айылда. Эми базардан алсак кымбатка түшөт экен. Эмеси биркиндей аккуратный жасалгандар бар го. Булар бөлмөлөргө коюлат. Булар бөлмө, ар бир бөлмөнүн ошо айнектердин немелер терезенин түптөрүнө коюлат булар. Баарына. Ушу темирден гана жасайбыз. Коркунуч жок буга. Эмесин. Менимче бир аз чоңураак экен. Бөлмөнүн квадрат метрине карап коесузбу? Тем квадрат ичинесине карап. Ошондо булар ошо кичинекейлерине, булар чоңдоруна коюлган. Узундары. Бул ошо мечитки чоң болгондуктан ошо булар кичинекей бөлмөлөр, алар чоң бөлмөлөргө. Мына ток печке дедиңиз, а? Ал ток печке. Өзгөчө көрүнүп атат да магачы. Бул кандай иштейт? Бул деле ошо токко сайлат. Бул жерде ошо тең коюлган. Могул жерде да? Ошодон. Ошодон тең коюлган. Өлчөмдөрү бар? Өлчөмдөрү бар. Муну билесизби? Ал градусниги 80 градуска көтөрөт өзү. Постоянно сайылып турса болсо 60, 40, 50 ушундайда турат. Ошо бир бөлмөнү жылтап бул деле. Ошо токко сайып коебуз. Жөн эле жылтабы? Бирок чаканыраак бөлмө. Чаканыраак бөлмө болсо баарын жылтып. Ушубай отурасың да ичке. Комнатта. Азыр кайсы жумушту кылып атат билесиз? Азыр ушуну бүтүрүп аткам. Ушунун аягына чыгарып аткам. Жардамдашып коеюнбу? Жок, өзүм бүтүрүп алам. Келсем кичине кармашып коеюн. Несин кармашып турайын? Эми азыр муну коюшум керек мен. Буну ширетесизби бул жерде? Бул жерге ширетебиз. Ширетүүнү деле өзүңүз аткарасыз да? Ооба, баарын эле өзүм аткарам. Мен кармап турайынбы? Ошону кармап туруңуз. Adamın kanatı deydi. Bu attın sırrını biliş gerek. Bir bağa biliş gerek. Mine biliş gerek. Attı balangday bak deydi. Düşmanınday çap deydi. Bu attı bağam da öyle tamga baylap koyup
Анан 2 saat, 3 saatта от салган ал болбойт. Муну кирип чыгып тутамдап, жаңылап от салып турасың. Беде саласың, кара чөп саласың, сонурук катып. Кээде пакал да салып коям мен. Буга жаман айтпаш керек. Жакшы мамиле жасаш керек. Анан жемин берем. Мен 2 мал берем. Жемдичи саар менен 2 килограмм берем. Кечкурун 3 килограмм берем. Я бисмиллахиррахманиррахим. Ат сонун экен. Улакка чапканда аябай эле чабыш керек муну. Бала салып же туу ийбейт. Эркек аттарды улакка чабам. Аш тойго менен улактан келгенден кийинки багуусу. 2 saat дем алдырасың. 2 saat от коросуң. 2 saat отто менен анан суу карасың. Суу карып, алып келип, ага чейин кашып, туягынын учуна чейин кашыйсың да. Себеби ат улактан тердеп келет да. Тердеп келгенде анын эти кычышат. Эти кычышканда ат кыйналат да. Өзүң деле кычышканда байна кычпасаң кыйналасың. Туурабы? Вот. Булардын байнасы эми немеде? Кашууда. Ат ошондо эс алат. Анан атты бактым деп эле отун кеш салып, жемин кеш берип, кеш суугарып, алдын тазалабай, кургактабай койсо анда ал ат эмес ал. Ал ат жүгүрбөйт, галага кирбейт. Сени менен жакшы товарищ болбойт да, эң кыскасы. Вот. Ооба. Эми биздин кыргыздын кара байыр деген жылкы түрү бар, Ооба. Эң мыкты ушун айтышат да. Эми өзүңүз бир саяпкер катары кандай баа бересиз бул аттын породалары, улакка кирүүсү, ошо кайсы атты тапташ керек да? Кара байырды таптоо керек. Ояк бияктан аттарды алып келип атат. Алар жарабай эле кийин келгенде биринчи жарайттан анан 1-2 улактан жарабай калып атат да. Биздин кара байырлардын по-моему териси калың да булардынчы. Териси калыңдыгынан анан өтө баатыр да, баатыр келет. Булар эч нерседен сезбейт. Кече күнү айтып атпайбы, бир бала айтып атат. Аба дейт аттын багысын келтирипсиз дейт. 3-4 ат жыгылып жатат дейт. Улак аттын алдында жатат дейт. Ошол жерге коркпой, үркпөй жана тебелеп эле, кирип эле салып чыкты деп атат да. Көрдүңбү булардын баатырлыгын? Баа жыгылып жаткан атка барбайт, ке аттарчы. Анан аттар дагы мындай болот да. Аттар аркылуу болот. Түшкө чейин улакка галага кирет да, үстөн кирбей коет да ке аттарчы. Вот көрдүңүзбү? Менин атамын 2 көзү көрбөйт эле. Айылдагылар ким ат алса атам ап келип көрсөтүп сынатат эле да. Атам ап чык дейт эле. Ап чыгып, жетелеп чыгып атты карматам да. Атты карматканда кулак башынан бери кармап, көкүрөктөрүн кармап, куйругун учуна чейин, анан куйруктарын көтөрүп көрөт эле да. Өдө ылдый куйруктарын көтөрүп көрүп. Көгүнүнө жагып калса мингиздейт да. Көзү көрбөйт да, жетеле дейт. Ояк буякка жетелеп өзүнчө мындай күчүн атка салып Сынап, Сынап. Бели кандай, күчү кандай белинде. Жагып калса ушинтип минет эле. Жакпаса таягын издеп эле болду, мине бер деп коет да. Ушу мына көкүрөгүнөн, кулагынан кармап, көкүрөк ушу тамак тиш бар экен да. Зоотехнический эреже боюнча дагы мушуңду мынандай түйүп турупчу. Аттын мына тамагына салып көргүн, любой ат. Мына спокойно кирип чыгыш керек, батыш керек. Бул зоотехнический эрежеде бул. Ал эми кыргыздын эмесинде көкүрөгү жайык болуш керек. Кыргыздын сынчыларында, ат сынагандарда да. Анан куйругунун үчүн өдүлдүй кылат. Өдүлдүй куйрук катык болуш керек. Куйрук жумшак болсо галага кирип жарбайт алат. Ат ушунда түшкө баргандачы ат өзүнчө оюнуп эле дыгдырып ала качып калат да. Вот ошондо чабыш керек. Себеп ошого чейин богу жинин таштап, ат өзүн өзү растайт да. Кадимки сен жана футбол, волейбол ойногондо эле өзүн өзү растайт да. Улакка өзүнүн даярдыгын байкастап туруш керек экен анда. Көрдүңбү? Эммен ошо да.
Sen апарып эле буга токпу, ачпы чабыйсаң болбойт ал. Ат бузулабы? Бузулат. Атты ток чапсаң биринчи бузулат. Атты тойгозбош керек. Улак болот деген күнү мына ат өзү күн эсептеп калат чагында. Жемди ашырып коет эртег улак деген күн үчүн. Ат деле күн эсептейт экен да. Базардан базарга чейинчи. 4-чү, 5-чи, 6-чы күнү жем ашырып баштайт да. Значит, эртег улак деп калат экен ат өзүчө. Бизде Кыргызда асыйдан баштап эсептейт. Кулун, тай, кунан, пышты, асый. Бир асый болот ушундай. Жаңы асый болот. Жаңы асый болот. Ушундай жакшы аттар 24 асыйга чейин жашайт экен да. Өзүнүн күчүн жоготпойт. Жок. Миллион деген ат ушул. Биздин өлкөбүз алып келген 1 миллион 200 миңге. 200 миңге айтылбай эле миллион делинет. Жалпак ташты атын чыгарып аткан ушул ат. Код ушул ат. Башынан баштап жалпак таш деп, жалпак таштын аты миллион экен деп эң биринчиден чыгарган ушул. Ана мунан кийинкилер эмнабыздын караттар болуп атат да. Бул накта кыргыз байыр. Көргүлө. Төсү туркун көр, буту колун көр. Көкүрөктөрүн көр. Көп сорунга таштады. Төөгө таштап атат, кыргыз үйгө таштап атат, машинага таштап атат. Көптөгөн бул сорундарга таштады. Бул өзүн өзү актады помой мына тилдеде жүргөндө. 3 капчал айылынын апалары мына ушинтип бир бөлмөдө ынтымактуу күлүп жайнап ушундай тигүүчүлүк менен алектенет экен. Азыр сурап көрөбүз. Бул улатты апалардан сурап көрөлүчү. Бул кантип уюшуп калган? Бул жерде эмнелерди тигишет, Апа, мен таң калып атам да, ушунча апаларды чогултуп, ынтымак алып келип, азыр эми эки адамдын башын бириктирип ынтымак алып келиш деле кыйын болот атпайбы? Ошо кантип кылдыңыздар да? Илгертеден эжелерибиздин, энелерибиздин ошо кийиздери, салты унуткарылып кетпес үчүн ошо бирибиз жүн тутабыз, бирибиз кийиз жасайбыз, бирибиз шырдак кылабыз, бирибиз мынантип куржундарды жасайбыз. Ошентип ынтымакчылык кылып неме кылып атабыз. Уюштуруп атабыз. Эми мына жаш кыздар болсо септерди ырастап атышат. Наркы кыздарыбыз анандай кемзирлерди тигип атышат. Ошентип илгерки майене батмаз ураларыбыздан калган бу немелер да ошолор унуткарылып кетпес үчүн ошолорду жаштарга үлгү кылабыз деп ушундай немелерди көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атабыз. Бириктирип атабыз. Бардыгыбыз ушу эң улуубуз мына 56 жаштабыз. 7 баланын энесибиз, ушундай баатыр энебиз. Ушу дагы ушу мына жаш кыздарга дагы үлгү берип коелу деп неме кылып атабыз. Ошону мына эми жаш кыздарда мына Зиядаханга өткөрүп берсек. Анда жаштардан да сурап көрөйлү. Улуулардан кантип үйрөнүп атат, Жаштар буга үйрөнүүсү кандай болуп атат азыр? Бул тигүүчүлүктү мен өзүм кичинекейимден кызыгуум бар болчу. Анан кийин аны өнүктүрүш үчүн окугам. Дипломум бар, инженер-технологмун, Оштодо окугам. Эми ошонун негизинде окуп, мынага окшогон үлгүлүү апалардын үлгү алып, ушундай деңгээлде тигип атабыз. Эми бул кемзир, чапан деп коет илгеркилер. Ошолор илгертен эле калган нерселер да, булар делечи. Мынага окшогон нерселерди илгери чоң ата, чоң апаларыбыз кийишкен буларды баягы эми жеңдүүлөрүн кылып, мындай жеңи барларын дагы кийишкен да. Эми ошону азыркы заманбап деңгээлде тигип атабыз. Натуральный мындай ортосу хыбы, бул жагы деле кийсең бул чөнтөгүңө дагы ыңгайлуу, баасы дагы жакшы, анан кийин жылуулук жагы дагы жакшы да. Чөнтөккө ылайык деп атасыз, канча сомго баалайсыз? Буну 700-800 деп ушинтип сатабыз, анан бирок 1000 сомго чейин эле сатам да. Ушундай немелер. Эми сиз урактуу айылдын келиндери, кыз келиндери, сизден кичикейлер мындай үйрөнүп кызыгуусу жакшы. Кызыгуусу барлар бар, үйрөтүңүз мындай дешет. Бирок үйрөнүп алса оңой да, бул нерсечи, оңой эле өзү. Жаштарга үйрөтөм. Ул апалардан үлгү алып. Ооба, бул апаларыбыз бардыгы шайырда. Бир өзү буларды үлгү тутпасаң болбойт да. Шайыр апаларыбыз бар.
эң жакшы ырдашат. Ошо Мирван эжебиз ырдап берет. О, сон бул жагы жай ошондо. Ооба. Мирван эже ырдап берет. Өтө шайыр эже. Кадай ырдап бериңизерби? Макул жомокпу же жындыкпу эч ким билбейт. Жашоодо өткөн күндө тарых сүйлөйт. Жайнаган дүйнө мүлкүн ташка айланткан. Жер соргон карынбайды кимдер билбейт. Төрттөлүк малга жайып өзөн сайын. Алдыяр султан супа жайыттарын. Кары суусунунду ой балкыткан. Ак булак жыпар булак булактарын. Жайкысын жашыл кымкап жамынасың. Кышкысын ак элечек тагынасың. Кылымдан кылымдарга узарса да күн сайын жашаруда жалпакташып. Кылымдан кылымдарга узарса да күн сайын жашаруда жалпакташып. Мына ошентип шайыр апаларыбыз тобубуз жок болсо дагы өзүбүз шайырбыз деген мына ушу 3 капчал айылдын апаларынын ушундай өнөрүнө, кол өнөрчүлүгүнө илгертен келген ушу апаларыбыздын каада салтын унутта калтырбай келген апаларыбыз менен таанышып, аябай эжебиздин сонун ырдаганын угуп эс алып да калдым. Мамидейс, ушундай алып ишиңиздерге ийгилик. Каерде болгула. 3 капчал айылын бүтүн Кыргызстанга тааныткан жолчулуу жоодардын алдына келип отурам. Буну көрүп эле могу балбанго деп деле тааныбасаңыздар керек. Билесиздер, мына улак, турпок улакта ушу Кыргызстанда бир топ байгелерге ээ болуп, ушул айылдын көрүнүктүү уулу десек болот. Азыр могу Көкчө деген аттын жанында турабыз. Бул Көкчө аты дагы ушу жоодары менен ушул улакта тең ата болуп, жана орусча айтканда товарищ, жолдош болуп, ушу байгелерди биргеликте багындырып келишет. Эми ушул ат жөнүндө бир аз айтып кетпесизби жooдар? Бул Көкчө 10 жылдан бери чабам. Ушу 10 жылдан бери чабам буну бирге. Жашы дагы 10го барып калды бунучу. Бирок бүгүн деле азыр күнгө чейин деле жаштай мындай. Ооба, өзүн жакшы алып жүрөт. Жакшы алып жүрөт. Жакшы. Жайын кышын какта турат. Ошого өзүн жакшы алып жүрөт. Көккө койбойбуз. Ошо формада дайым кышын жайын даяр болду. Бунун породасы өзүбүздүн эле кара байыр. Кара байыр бул. Өзүбүздүн кара байыр. Кол бала. Өзүбүздүн бейлердин малдары бул. Мына эмсен көбүнчө турпок улакта көрөбүз да. Анан мына кара байырлар чакан болот да. Мындай кыйналбайбы? Жок, кыйналбайт. Булар өтө чебер болот да, өтө чыйрак болот. Өтө акылдуу болот буларчы. Ошо топто дагы өзүн жакшы алып жүрөт. Жерге жакын бул. Ылдам, ушунусу менен бул өтө акылдат да. Эми Аламан улакта 100-200 улакчылар болот да эми. Топ болупчу. Мына ошол топту жарып кирип, кайра жарып чыгыш керек да. Мына ошондо кандай бир жолдор болот? Же бирөө жардам береби? Полвандар баарыбыз эле бири-бирибизди тааныйбыз. Бири-бирибизге жардам беребиз. Мени алып калса, мага жардам беришет. Дагы полвандар алып калса, ого жардам беребиз. Ошо бири-бирибиздин жардамыбыз менен чыгат да. Аламан улактачы. Кайсы командадасың? Мен өзүм биринчи чыккан ошо айылдан эле чыкканбыз. Жалпакташ айыл өкмөтүнөн команда куруп, ошо айылда чаап, анан Ошко барып чаап, анан Оштон
Өзгөн районунун Көлдүк деген командасында чаап, республиканский барганбыз Бишкекке. Бишкек 140 жылдыгына Өзгөнүн Көлдүк командасы менен барып, анан 2018 достук командага калгам ошо. Ошодон бери достук командадамын. Негизи эки улакка эки бөлүнүп даярдалат өзү. Ооба. Эки башка даярданат. Бул көбүнчө Аламанга да. Бул жакта телеөрчүлөр деле көрүп калдык окшойт. Төөлөр турат. Ошо төөлөр көтпөйлү. Бул кандай төөлөр? Майлы. Менимче сыйлыктын төөлөрү окшойт. Жоодардын жакынкы күндөрү эле жетишкен ийгиликтеринин бири бул 3 баш төө. Бүгүнкү күндө улактагы сорундардын эң сыйлуусу десек болот. Балбандын сыйлыктары бул менен гана токтолуп калбастан бир топ бел куру менен, ошондой эле көчмөндөр оюндарындагы чоң аш тойдогу байгелерин айтсак болот. Бул Аламандын улагы дейт. Куш айылындагы таза урустун өткөргөн улак окшойт менимче. Ошондон алган чоң бир байгелердин бири экен. Эми Жодор айсаң, мына ушул сыйлыкты алганда бир кандай сезимдер болду? Чындан аябай чоң экен. Бул ошо Таздар урусунда ошо баш бейге коюлган да. Ошондо алган бул алтын курду. Алтындан, Алтындан да алтын курду деп ошо баш бейге койгон да Таздар урусунда. Эми буга дагы ат салуучулар башка балбандар да болгон да. Ооба. Кыйынчылыгы кандай болду? Талашып, тартышып, ошо бирибизди таанып, ошо жардам берип, ошо колдоо менен алгам да. Быйылкы жылы болуптур, Ошо 2020-жылы. 2020-жылда. Жашоо улак болуп калды да. Алда кандай максаттар бар? Максаттар эми ошо айылдагы жаш балдарды тарбиялап, өстүрүп, ошо команда кылып, беш-бешке команда кылып чыгам деген ниеттер бар. Ошо улакты өнүктүрүп, күнгө салым кошом дегенчи. Аламан, беш-беш. Азыр бизде бүт эле Кыргызстанда беш-беш өнүгүп атпайбы? Ошого айылдан команда кылып чыгам деген ниеттерим бар. Беш-бешке салым кошоюн депчи. Буюрса, бул айылдан да ошо сага окшогон Кыргызстанга таанымал улакчылар чыгат экен да. Кудай кааласа. Сен артынан. Кудай кааласа. Мына ушундай алтын курларды, жанагындай төө сорундарды алып жүрөр. Буюрса, сен артынан дагы Кыргызстанга таанымал сендей улактар чыгат деген ишеним артабыз. Байли, азаматсың. Баралы эми. Рахмат, кош келиңиз. Үч Капчал айылында жакынкы күндөрү наристелердин күлкүсү жаңырат. Анткени бул жерде 60 орунду балдар бакчасы курулуп жатат. 28 миллиондун тегерегинде бул проект аягына чыгып, элдин мүдөөсү үчүн кызмат кылат деп элдин үмүтү чоң. Казбек эки слойда эки катмардан турат. Ортосунда просвойка деген бар. Ал экөө бөлөк-бөлөк болуп турат, экөө бири-бирине кошулбай. Мына алдындагысы экинчи слой. Ооба, алдындагысы экинчи слой. Бунун бир кубасы 2 тонна 700 кг чыгат. Анан эми бул тигине ним бойдон турат, ним болуп чыгат атпайбы суу туруп. Азыр катуу суукта коюп койсо тон микроптор ичине чыгып жарылып кетет булчу. Ошон үчүн бойдон ташташпайт, буну жийип кетет азыр. Азыр чыгарып азыр чыгарып көбүнчө болсо үстүн мындай биресе менен жабат. Жаппаса бул тон кондо жарылып кетет андай болсо. Анан бул болсо мына жерде көрүп атасыңар. Катмар окшойт, мына биринчи катмар. Бул биринчи катмар, бул биринчи катмарды көрүп атасыңар. Бул бардыгы тегиз эле жактакай чыга бербейт да. Ичинде мындай талкаланып кеткен түрдө дагы чыгат. Анан ошодон бул отвал, болсо мусор чыгат бул жерденчи аябай. Анан ошентип карагыла, мына көпчүлүгүнө микротращение, анан порси деп жанагындай сынган жерден аябай пор сыяктуу болуп калат булчу. Анан бунун составында ракушка бар. Атайын живой тирүү организм болгон ракушка бар. Бул ошондуктан бул мындай баасы кымбат баалуу, мындай түсү сонун табигый накта жумшак таш да бул. Жумшак таш кескенге. Анан мрамор деп коет, мрамор. Жок, бул мрамор эмес, известняк ракушечник, же болсо үлүл тектүү таш кени деген. Анан сырткары бул мындай катмар катмарлуу мына неме менен ана каемка менен мындай аралайт. Аралап ортолорун анан буну чыгарып бир топ оор мына экскаваторлор оор мындай күчтүү мынакей 38 тонналык неме мына техника. Ушундай чоң техникалар болсо буну чыгара албайт бул жерде. Бул техникалар кымбат, көрдүңөр, ушул бүт бардыгы ушундай
мындай аябай акчаны көп талап кылат, анан өндүрүштүн немеси дагы оор. Мына шартта дагы иштеш кыйын. Казыбек, анан бул таш эки слой дедим, ортосунда прослойка бар. Анан бул мындай квадраттарга бөлүнгөн сыяктуу да жайгашат кээдеши. Бирок мына топурактын алдында андай эмес. Мындай кара, мындайдан мына КМК деген ара менен кыркып, кадимкидей кыркып бөлүшөт буну. Кыркып бөлөт. Анан таш аралары бул чынында чет мамлекеттик чыгарма эмеден өндүрүштөн өндүрүлгөн атайын техникалар бул ошол чет мамлекеттен алынып келинет. Анан буну ушундай кылып көрдүңүздөр, мына ара менен 1,5 метр 2 метрге чейин кыркат түбүн. Түбүн экинчи слойго жеткенге чейин кыркып туруп, анан буну чоң техникалар менен аударып чыгарат. Аударып, бул биринчи слой. Экинчи слой, анан үчүнчү слой, үчүнчү катмар дагы бар. Бирок будан нары бир 9-10 метр топурактын алдында жатат ал. Алдында жатат. Ошондуктан мына карага биякта дагы крыша турпа, топурак көп, үстүндө дагы, алдында да көп. Эми өндүрүштү жасабоо, мына кийинди өндүрүп бүтө татаал. Бул жерде изилденген 150 гектар жерде кендин запасы бул 80-жылкы Союз мезгилиндеги геологоразведкадан 150 гектар жердики коюлган. Бүгүнкү күндө дагы мынакей изилдөө иштери дагы эле жүрүп атат. Разведка дагы эле бар. Дагы эле разведка кылып табылгандар кайра бир өндүрүш үчүн лицензияларды алып, ушундай жумуштар дагы эле кетип атат. Эми бул мындайча айтканда кендин запасы чоң бул жерде аябай. Болжол канча жылга? Эми мындай жыл деп айтуу мен мындай деп айта албайм, бирок эми баягы өндүрүүчү ишканалардын жумушуна жараша болот бул. Себеби өндүрүүчү ишканалар тез өндүрсө, бул батта эле өндүрүп салышы мүмкүн. Бирок эми жылында бирок кендин запасы көп бул жерде. Көп, Көп. Себеби азыр мына 2 слой түгөтсө, 3-үчү слой да турат алдында. Береги бир 50 жыл, 100 жылда түгөнбөсө керек. Эми аны мен чынында геологиялык разведканын немесин, жыйынтыктарын менде маалыматтарым жок. Ал эми геология комитеттен мындай маалыматтарды алса болот, бирок менде мындай так мынанча куб метр бар деген маалыматтар чынында жок мендечи. Бул жерде азыр карагыла, ушундай ишканадан 20 иштейт. 20 ишкана ушул жерде ушундай жумуштарды жасашат. Анан көрүп атасыздар, мынакей бүт өзүнүн жергиликтүү балдар ушулар ушул жерде жумуш кылышып, эми кыйынчылык чындап эле сууктун күнүндө айлыкты мына акча табуу деген мындай зарплатаны эмгек акын жакшы төлөгөн менен жумуш ошончолук оор жумуш оор чынында эле. Мынакей бул КМК жанагы эмне деп коет, мындай таш кесүүчү атайын ара. Ассаламу алейкум. Агачтар, сиздер жакшы? Кандай? Кандай? Соң жакшы? Көрүп коебуз кеч. Булар жаап неме кылышат, неме болуп атканга. Анан бунун тиштери, мына карасаң, мунун тиштери. Бунун тиштери алмаз болот мынау. Бул алмаз болот. Ушунчалык бул кымбат турат бул дагы. Ушунун тишинин өзү эле кымбат турат. Бир тиш эле? Бир эле тиш кымбат турат. Алмаздан жасалган тиш. Бул жөнөкөй темир эмес, катуу бул. Анан кара мынау кум. Кадимки эле бул ракушка. Бул ракушка, буну керек болсо жана тоокко жем кылып берсе да боло турган нерсе бул. Бул мында кальций көп составында бунун, Андан кийин известняк көп бунун составында, акиташ. Анан ракушка менен аралаш кумунда пайдаланса болот. Кумунда пайдаланса болот бунунчу. Негизи жанагындай жидкий троидин деген бар го баягы. Жидкий троидин ушул сыяктуу мындай анагы мусор болуп аткан таштарды талкалап, ошондой бир переработка мындай кайра иштетүүчү ишканалар кылып ошондой жасаса болот турган нерсе булчу. Бул келечекте болот, эми азыр мындай өндүрүүчүлөр ошол тарапка мындай көздөнүп ошол тарапка иштеп кетип атышат. Багыттап барат. Багыттап барат ошол жака. Абдан жакшы. Сонун маалымат айттыңыз. Анакей чындыгында бул кең байлык, бул айылдын байлыгы экен да. Элдин байлыгы. Элдин байлыгы. Элдин байлыгы. Бул жактарды да көрсөк болот экен анда. Бул техникалар. Бул Сары Таш кели боюнча те илгерки замандан бери айтылып келген уламыштар бар. Ал мындай деп айтылат. Карымбай деген сараң бай болгон. Анын 4 түлүк малы бүтүндөй Жалпакташ айылын жайыттап, ушул өрөнгө батпай калчу. Өзү тойсо да көзү, алкымы тойбогон Карымбайды жер жуткан дейлет. Өрөндү жайната жайган өрүшү, мал жандыгы ташка айланып калган деп ооздон оозго айтылып келинет. Мына ошентип Жалпакташ айыл аймагынын 3 капчал айылына болгон сапарыбыз ушул жерден соңуна чыкты. Баягы айтсаңыз. Баягы айтсаңыз унутуп калдыңыз. Балам. Тур, башла.
Tutur. Tutur. Tutur.